Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз ушул Көлмө жаңы конушунда жайгашкан номер 78 орто мектептин жаштары менен батыш тасмалары жана клиптер жөнүндө сүйлөшөйүн деп ниет кылып турдук. Анткени ушул жаштарыбыз эртеңки ата-энелер, эртеңки өлкөнү башкара турган жаштар. Кандай ой сезими, талдоосу кандай? Биз менен бирге болуңуздар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору кайрадан ободо. Саламатсыздарбы? Урматтуу ата-энелер, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул жаштар менен батыш тасмалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Батыш тасмалары клиптер болсун, тасмалар болсун, биздин жаштарыбызга балким жакшы жактарын берет деген дагы жаштарыбыз бар. Жана тескерисинче жок, кээ бир биздин аталарыбыз, апаларыбыз, эжелер айтып калат, ушул батыш тасмалары жаштарыбыздын баштарына вирустарды укмуш толтуруп атат дегендер дагы бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын бардыгы жаштар сүйлөйт. Биз менен бирге болуңуздар. Анда урматтуу жаштар, урматтуу кыздар, балдар, айтсаңыздар, ушул батыш тасмалар бизге керекпи же кереги жокпу? Жаштар сүйлөсүн. Европада эмне болуп атканын жана кандай жаңылыктар, мисалы, Fashion TV дегендер бар го. Ошондо модаларды кыздар деле көрүп атышат, ошонун баарын көрүп, биз ал жака барбай туруп эле, бул жактан туруп эле көптөгөн маалыматтарды алып, ошол менен эме болуп атабыз, өрчүп атабыз бул жактан элечи. Батыш тасмалары жана ошондой эле 39-канал бизге абдан керек, жаштарга. Кереги дагы бар, кээде ашыкчасы дагы болуп калат. 39-каналды көрөсүңбү? Көрүп калам. Жагат. Жагабы? Жагат. Эмнелери жагат? Клиптериби, жагандай кыздарыбы же балдарыбы? Клиптери ар кандай мындай кызыктуу, мындай тамашалуу эмелери бар. Ар кандай передачалар бар да, алардачы кызыктуу. Мындай көңүл ачып отура турган эмелери бар. Кечке эле алардан новостилер, бул жерде мындай жарылып кетти, мындай болуп кетти деп эле эмелерди эле айтып бербейт да, жаман нерсе. Только күлүп жайнап, жаштардыкы да жалаңчы. Ошчагана мен жагат да ошча. Демек колдойсуң. Анда ушул жигитибизге жакшы бир. Кыздардан. Жакшы, биякта биздин кыздарыбыз бар. Саламатсызбы? Менин атым Мергүл, номер 78 орто мектептен. Менимче батыш тасмаларын бизге эч кандай кереги жок деп деле айтсам болот да. Мисалы, бул биз биринчиден биздин ушу маданиятыбызга туура келбейт. Себеби ошо азыркы кезде ушу рекетчиликтердин бардыгы ушу батыш тасмасын көрүп, ошондон улам өзүбүзгө вирустарды алып атабыз. Ошол керек эмес деп ойлойм. Мына урматтуу жигиттер, кыздар, биздин кызыбыз айткандай кереги жок дейт. Кошуласыңарбы? Менин атым Азамат. Мен буга толугу менен кошулбайм. Анткени эмне үчүн бизге кереги жок? Бизде азыр эмне болуп атат каналдарыбызда? Жалаң эле мындайча айтканда скучный нерселердин бар эле да. Кыргызстаныбыз бар, аны деле болбогон нерселерди көргөзүп атат. Эми мисалы үчүн цивилизация деп атасыз, мисалы биздин эмебизге жатпайт андай деп. Бизге кандай нерселер жатат? Биз өрчүшүбүз керек, өнүшүбүз керек. Өнүп өсүш керек, Да, өнүгүп өсүшүбүз керек. 21-кылым. 21-кылым биз акыл эсибиз мисалы калып эле бара жатпайбы? Мисалы мындайча айтканда, мисалы биз көрүшүбүз керек. 39-каналда атасыңар, жалаң жанандай ар бир проект передачасы сайын музыкаларды көргөзүп турат, клиптерди көргөзүп турат. Биздин ырчылар деле ошондон көп нерселерди алып атышат, мындайча айткандачы. Биз деле ошондон көп нерселерди алып атабыз. Эмнелерди алып атасың? Мисалы кереги жок дейт. Мен мисалы үчүн ошону көрүп элем, мисалы мен өзүмдүн жакшы көргөн актерлорум, мындайча айтканда Джеки Чан болобу, Арнольд Шварценеггер болобу, мен ошолордун эмне кылып атканын, кайсы киного тартылганын, качан кайсы кино чыгат экенинен бери ошол каналдан көрөм да. Биздин дагы 5-каналыбызда да парламент алып алды го, эмне. Эми анын баарын парламенттин баарын көргөз, парламенттин баарын көргөз. Бизге мындай кичине Азамат. Азаматтын айтуусуна караганда, бул колдоп атат. Колдоого каршы чыккандар барбы ушул Азаматта? Кыздар бар. Мен оюмча Мээрим эже айтып кеткенде эч качан кошулбайм анын сөзүнө. Себеби рекетчилик деген бул жерде эч кандай тиешеси жок. Ал эми Азамат байке айтып кеткенине да кошулбайм. Себеби бул жер өзүм, мен өзүм оюм эки жактан колдойм. Себеби батыш тасмаларында бир четинде алсак, кыргыздар өзү башка жерлерден жаман гана нерсени кабыл алабыз деп коет. Андыктан Кыргызстан улуу ырчылар деп койсок, батыш өлкөлөрүнүн ырчыларынан жалаң гана жаман тасмаларды алып, ошолорду кайталап келе жатышат.
Ал эми жакшы, мисалы үчүн культура деп койсок, культура эгерде ушунчалык эле маданият болсо, клиптерди көрсөтпөсүн, клиптерди көрсөтсө дагы табиятын, батыш өлкөлөрүнүн табиятын, сулуу коз жерлерин көрсөтсө гана жакшы болот дейм. Эч качан кошулбайм. Батыш тасмалары бул жерде бизге кереги деле жок деп эсептейм. Демек, ушундай жаштар, дагы кыздар бар экен. Муктарова Эмиржан, 7-8 окуйм, 11-класс. Азаматка да, Меркүлгө да кошулуп кетет элем. Биринчисинен. Экөөнө тең кошуласыңбы? Эки жакка тең кошулат. Эмне дегенде, Азамат айткандай, биз жөн гана бир нерсени караганда эле бир нерсени ала бербейбиз да. Кыргыз эли болсо, бул байыртадан бери келе жаткан эме, биз менталитетибизге бул чыгыш жактагы көп нерселер жат көрүнөт да. Бирок эң башкысы бул адам баласын кабыл алышы болуп эсептелет да. Биз ошону туура кабыл алганга аракеттенишибиз керек да. Жөн гана, например, алгандан кийин ошо 39-каналды ал жерде ар кандай нерсе көрүнөт да, чын айткандачы. Вообще көрбөйм деп айтпайм, көрүп калгам, бирок ал жерден жок. Атенен көрүп калса эмне дейт? Жок, мен байки ал жерден жат көрүнүш нерсени көрбөйм да. Мисалы, аракта проект подиум болот, ал жерде болсо адамдын ар кандай дизайнерлер болсо, кийимдерин түзүлүшү баары ушундай кызыктуу нерсе көп да. Бирок ошондой эле жат нерсе да. Кыялданасыңар, Кийимдерди өзүнүн ойлору менен жасап чыгышат да аларчы. Өзүнүн ойлорунан менен. А биздин Кыргызстанда болсо андай нерсе жок. Ойлоп чыгымдай проекттер жок да. Жасаса болот, бирок ал жактан үйдөн кандайдыр бир жардам керек да. Эки жактан тең эметкенге болот. Демек, эки жактан колдойсуң, Эки жактан тең, бирок адам эң биринчиси ал нерсени жакшы жагын кабыл алганга аракеттениш керек да. Жөн гана жаман жагын эле, терс жакты эле эмете бербей, жакшы жагын кабыл алса, албетте жакшы болот. Батыш тасмалары, клиптер, мисалы ошол биздин жаштарга, силерге кандай, мындай таасирлери кандай? Балким азыр айтпады кыздарыбыз, Мерим айтты, кереги жок деди да. Азамат айтып атат, керек деп атат. Эми керек болгондо, кайсыл убактарда керек болот. Анан ошону көрүп биздин жаштарыбыз адам өлтүргөндү үйрөнүп аткан жокпу? Ушуларды да айтсаңар. Терс жагы дагы бар, албетте. Көп нерселерде болсо, бул аша чаап эле чыгыш жакта болсо, көп нерсе терси көрүнүп кетет да. Мисалы болсо, алар ачык эле кийимдери чечинген, мындай ошондойлорду да көрсөтөт да. Ал жагын биз албай эле, мындай модан, ал жагын албай, туура жагын алганга аракеттенсек, албетте. Если биз албай эле, ал жакты көрбөй эле, цивилизациядан арта калып калсак да болбойт да. Кыргыз эли өнүгүп өсүш керек да. Алдыга кадамдарды ташташ керек. Биз кантип эле өзүбүз эле Кыргыз ушу Кыргызстанды же биздин каналды көрүп эле чектелип калсак, анда билбейм. Жаштарыбыз чектелип калат. Биз ушул баягы 21-кылымда ошол цивилизация деп атып, канализацияга түшкөн жокпузбу? Ал жагы дагы болуп жатат байке. Чын айтканда, цивилизация, канализация түшүп жатат. Бирок жана эле айтып кеткенде адам баласын дагы кандай пикирлер бар? Сунуш, каршы? Бул жакта эми канализация түшкөндө эчтеке деле болгон жок. Мисалы, Кыргызстанда клиптерде же кинолордо чечинип алып аны болгон жок да, эчтекечи анчалык эле адам көргөндө уяла турганда эчтеке болбой эле. Кыргызстан клиптерин или кинолорун көрсөткөндө үйдөгүлөр баары эле көрүп атышат, кызыгып элечи. Наракты көрсөтсө болбойт. Аны чын бирок адам кандай кабыл алса, ошонусуна карайт да. Бирок анын жаман жери деле жок. Адам өзүнүн башына иштегенине Азамат көргөндөчү, ошону көргөндө кыздар бат бузулуп кетип атабы же балдар бат бузулуп кетип атабы? Мисалы, ошону көрүп туура атпайсыңар, мисалы, жана рекетчиликти айтып атасыңар, башканы айтып атасыңар. Ошодон клиптерден, тасмалардан кыздар көп таасир, мисалы, алып атабы же балдар көп таасир алабы? Эмоция калдырат. Кыздар. Не дегенде, мына балдардын мына рекетчилигин алардан көрүп алган жок. Балдар эми бул илгертеден эле бар, мындай чоң кичинекейге өзүнүн күчүн көрсөтүп мындай эме кылганчы, кыйын болгончу. Салт эле да, мындай айткандачы. Вот кыздар мо кийимин мисалы заманды карап, үйдөгүлөр деле айтат турабы, мо балдарды карачы, кандай кийинип алыптыр депчи. Антип айтпайт эч ким. Баарынын эле үйүнө барганда айтат, мо кыздар уже азыркы замандын кыздарынын бети жок дейт, Кандай чечинип алышкан, эмне кийим барбы жокпу билинбейт. Турабы? Мисалы айтып атышат, Америкада, мына Европаларда адамдар ачык депчи. Ал эми ачыгын деле мына наглыйын деле ал жагын деле туурасы бар да. Мисалы ачык болгон дайыма жакшы. Ачык болсоң сен кийин деле жашооңо ошонун кереги тиет да. Жашооң өнүгөсүн да, ошо турмушуңдачы. Азыр бул жигит айтып атат, кыздардын бар бети жок деп кетти. Эми могул жерде кыздардын бар деп ушинтип сөздөр айтып калат го үйдөчү. Мисалы үйдө эркектерге мындай каршы деле көп сөздөр болбойт, Мисалы үйдө деле эжелериң же эмелериң кийинип алганда атынең деле айтат, кызым кой, антпе депчи. Баласына антип кийинбе деп айтпайт. Жооп барбы, жооп?
Арзы, сен сөзүңө кошулбайт элем, кыздар бузулуп кетет, анан алдай кийинет депчи. Бул ар бир адамдын өзүнөн зависит этет, өзүнөн көз каранды болот айтып кетмекчимин. Дагы кыздар? Ачык болгондо кайсы жерде ачык болуш керек? Ачык болгондо бул өзүнүн мүнөзү боюнча ачык болуш керек. Ачык болгондо кийим боюнча ачык болбош керек да, туурабы? Кыз киши негизинен кыргыздардын кыздары илгертеден бери эле жабык кийинип келишкен, ыймандуу болушкан. Азыр бузулуп кетет дегенге кошулбайм. Ушул батыштын тасмалар кыздарга абдан таасири тийип атат деген сөздү айтып атат да. Анан бат эле бузулуп кетет, балдар бузулбайт, мындай логикасы иштейт деген сөздү айтып атат да, менин түшүнүгүмдө, туура? Мен болсо экинчи жагын айтып кетким келет. Бул бир гана кыздарга таасирин тийгизбейт, бул албетте балдарга да тийгизет. Мисалы, кыздар ошолор көрүп алып эле жакындай бербейт да балдаргачы. А балдар ошо тасманы көрөт, ушундай кылса ол болот турбайбы деп биринчи кадам эркектерден башталат да. Ошон үчүн мен биринчи айтат элем, бул эркектерге да таасирин тийгизет. Жакшы. Арзы, сен түрткү болгон жоксуңбу ага? Мисалы, сага деле ошондой кыздар жагат да. Жок, сен түрткү болгон жоксуң. Жок, мен айткан жокмун да, көргөн жоксуң депчи. Мына мисалы сен ошо 39 каналда көрүпсүң ошо кыздарды. Көргөндөн кийин сен ошо мындай выборго келгендечи ошондой кыздарга сен деле барасың да. Жооп берем, мына сен. Мына мен айтат элем да, бул жерде мен сен или бул деп айткан жокмун. Бул жакта суроо болду. Кандай деп ойлойсуң? Балдар жака көп таасир болот да, мындай эле состав, мындай көрүнүш кандай болуп атат деди да сенечи. А мен көрүнүш боюнча айтып атам. А көрүнүштө мындай көчөгө чыкканда деле көрүнүштө кыздар көп турабы? А кыздар мен ошону айтып атам. А мен силер ушундайсыңар, анан мен ошондой кыздарга барбайм деп айткан жокмун. Аз баары ошентип кийинип атам, эмне кылайын мен? Кимге барайын анан? Жок. Мен тон үстүнө чыгып кетпейм да, туурабы? Айла жоктон барасың да. Ал жактын бирок эси Этмай акылман кетмей болуп атабы? Жок, акылман кетти эмес, просто адам мындай алдын деле кыздар көрүп деле, мисалы мейли кийинсин, бирок кичине эмеси менен кийинип, бирок акылы ордунда болот да кыз делечи. Акылы ордунда эле да, кийинсе делечи. Анда акылы жокпу? Жок, ордунда эле да ошодо. Кийинсе деле просто мындай баш менен ойлонуш керек да. Ошон сен айтуун боюнча Азамат, ушул кыздар батыш тасмаларын клиптерди көрүп кийинип атабы же кандай? Эмнени айткың келип атат? Ооба, ош жакты карап кийинет. Мисалы, кыргыздарда андай модалар Кыргызстанда көп өрчүп өнүккөн эмес да. А кыздар айла жоктон ошол жактан мода болуп Кытай алардан көрүп чыгарган товарды бул жактан кийип атышат да. А бирок булар кийгени менен зато ичинде жакшы эле кыздар да. Мисалы, бул батыш тасмалар бир гана кыздарга эмес, жигиттерге да тиешелүү да. Мисалы, чынын айтсам, ошо Корей сериалдарынан улам балдардын чач өстүргөнү чыгып кетти. Жарашпай, ал кызыктырбайт эч кимди. Жана ошондой эле алазы тизеге жеткен шымдарды эмне үчүн кийесиңер, ал эч кимге жакпайт мисалычы. Ошо деле силерге таасирин тийгизип атат. Мээримге ким жооп берет? Ошо балдар ошо тизесине чейин кийген шымдар деген буга кыздар күнөөлүү да. Неге дегенде, мына айтып атышат, корейский сериалдар чыгып анан ошондой мода башталды, кыздарга жагат деп, кыздар бизге ушундай жагат дегенинен баланын мындай эмеси ою бузулуп ошого барып атат да. Ал деле эми ошо жерде шалбыр отса кантип кийген? Ошого деле мындай удобный болгон жок ал балага делечи. Анан мисалы клиптерден балдар деле алат, ооба. Эми балдар да, кыздар да ал жактан жаман да, жакшысын да алат. Мен айта албайм. Балдар ал клипти көргөндө эчтеке болушпайт депчи. Жакшы эле жактарын алып турушат. Только кыздар алат деп айта албайм менчи. Балдар деле алат. Мисалы, ал жакта тамеки чегип, балдар менен ичип, там клубтарга барышып, ар нерсе кылышат. Аны деле балдар кылат. Бирок азыраак түрдө да, бирок мындай көрүнүшкө кыздар көбүрөөк кылып атат да. Балдар мындай эч кимге көрүнбөй акырын кылышат, а кыздар мындай көрүнүшкө кылып коюшат да. Элгечи көрүнүп. Көп сүйлөп калып. Жаштар сүйлөсүн. Кайра эле темага кайрылалы, эме батыш тасмалары дегенчи. Бул жерде тез кабыл алып атпырсыңар силер. Кыздардын көбү сразу эле башкача кабыл алып атыптыр да. Корейский сериал дейт. Мисалы үчүн эч ким, мен балдардан уга элекмин о жерде отуруп, мен корейский сериал көрүп, шалбыраган штан кийип калдым дегенчи. Мына кыздар билесиңер, F4 чыкканга чейин эле ушул жерде тамаша ойноп жүргөндө биздин төртөөбүздүн сүрөтүбүз илинип турчу, Бул факт, турабы? Билесиңер өтөт жерде мен сүрөтүбүз илинип тур. Ошон үчүн биз эч кандай нерсени тез кабыл албайбыз. Бул адамдын өзүнүн түшүгүнөн болот деген дагы. Анан экинчиден, мисалы үчүн көрүп атасың, жакшы нерсени алганга гана аракет кылыш керек.
Мисалы үчүн биз дайыма жакшы нерсени алабыз. Кандай жакшы нерсе? Мисалы үчүн мына мен кандай жакшы нерселерди алып атам айтайын, мисалы башка каналдарды көрүпчү. Мен сразу айырмачылыгын түшүнөм биз менен алардынчы. Мисалы үчүн кандай жерде алар жаман көрүнүп атат бизге, биз кандай жерден башкаларга аларга жаман көрүнүп атабыз. Ошон үчүн алар менен биздин эмени алып дайыма анализдеп жүргөндү гана билишибиз керек биз дегенчи. Анан көбүрүңөр эле туура эмес түшүнүп атыптырсыңар батыш тасмаларынан деле. Сурап берейинчи, ушул кыздар менен жумасына канча жолу дискотека барасыңар? Мисалы үчүн эми ал үйдөн кой бергенге жараша да. Канча жолу кой берет? Мисалы үчүн мен үйдөн чыгып атканда дискотекага барам деп айтып чыкпайм да. Мен мисалы үчүн айтпай эле чыгам. Мен көчөгө балдар менен досторум менен жолу ошол эле максатта чыгам. Үтүктөйсүң да. Ошо үтүктөйбүзбү, эмне кылабыз, иши бырыш болобу? Чыгабыз эшкечи. Мисалы дискотекага барган күндө деле чындап арыз айткандай, арызы баланы айтачы. Арыз айтканда эле көзгө сразу кыздар илинет. Биринчи. Эч качан маякта ичип жаткан баланычы жанынан өтүп эле кетесиң, ай бала ичип жатыптыр депчи. А ошол жерде кыз ичип жатса, сен оюң да бузулат. Көз карашың да бузулат. Мисалы үчүн жанагындай шалбыраган штан кийип эгер кыз жаткан болсочу, мен оюм чындап эле бузулат. Бул ичип алып, мисалы үчүн бул бир жигит менен келип, ар кайсы жигиттин мисалы үчүн колдонуп, ичип алып, ушул жерде уктап калган кыз экен деп эле ойлойм мен ачыгын. Ошол жерде эгер бир бала жатса, эгер ошол жерде бир бала же киши жатса, мен эч качан оюм бузулбайт. Бул бала келип ичип алып жатып алган турбайбы деп өтүп кетем. Эгер кыз жатса, мен оюм сразу бузулат. Переборщил деп коебуз орусча айткандачы. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздар, менин атым Жакшылык. Бир жагын айта кетүүчү нерсе, мен мектепте окуйм. Бирок андыктан бардык жерде айтылат го, жакшыга жанаш, жамандан адаш депчи. Бул жерден жаштар сүйлөсүн деп азыркы убакта айтылып аткан сөздөрдө жаштар гана өзүңөргө бири-бириңерге такап сүйлөп атасыңар да. Андыктан бул жерде баарыбызга белгилүү эле батыш тасмаларынан кечирип койгула, бирок улууларчы. Улуу эжелерибиз, апаларыбыз кандай кийимчү өзүңөр байкагыла. Качан биз илгерки убакта же ал убакта болбосо деле буга чейинки бул 80-чи жылдары биздин эжеке апаларыбыз чачын кыска кыркып же чачын боеп жүрүштү эле. Азыркы Тасмалардын алды окшойт алардагы. аларда батыштын терс таасирин алып атат да. Бул жерден терс таасир алуунун же оң таасир алуунун ар бир нерсени адам өзү көрүп тандаш керек да. Бардыгынчы баарын өзү акылынан тандаш керек. Негизи бала чаканын бул кандай жакшы же жаман нерсени алуунун себебинен бул тарбия кесепет болот да. Үйдө кандай тарбияланса, көчөдө жүргөндө да бала өзүн ошого ылайыктап, ата энесин уят карбай, өзүн тың алып жүрө алат. Демек, жаштар сүйлөсүн. Анда азыр Азамат айтты. Бир топ фактыларды айтып өттү кыздар. Жооп барбы ушул Азаматка? Кыздардын кемчилигин көп эле айтып койду. Мисалы ушу чачын өстүрүп алып, колуна ягуар кармап жүргөн жигитти мен көрсөм, мен деле оюм бузулат, бул үйүндө тарбия көргөн бала эмес экен, ата энеси жок экен деген ойго келем да. Ошол. Силер көбүнчө кыздарды аябай эле жамандап салдыңар. Дагы кыздар барбы жигиттерге? Каршы. Бул жакта айтып атпайбы, коомдучу жалаң гана кыз бала эле түзбөйт да, эркек бала да түзөт да. Коомду сактап, таза сактап калыш үчүн эки жактан тең аракет болуш керек да. Сен айтып атасың, мен клубка барып, бир кызды көрүп калсам, оюм жаман жакка кетет деп. Ошончолук эле ошо жакпай жатсачы өтүп кет, же жардам берип кой. Ошончолук сен умный болсоң, сен акылдуу адам болсоң, тургузуп туруп барып түшүндүр. Ушундай кыз сага жарашпайт экен. Сен оюңду бузуп, сен да башка нерсесин кылышың мүмкүн. Жаштар сүйлөсүн. Мен бул жерде айткан эмесмин да, мындай. Мен бул жерде разницасын гана айткам. Кимдики жакшы көрүнөт, айырмасын. Кимдики жакшы көрүнөт, кимдики жаман көрүнөт. Өзүңөр деле ойлоп көргүлөчү. Кыз ичип жаткан жакшы көрүнөбү же бала ичип жаткан жакшы көрүнөбү? Экөө тең жаман көргөндө ошол жерге биздин ата энебизди коелу. Мен ата энем менен басып бартам. Мага айтат, бул айланайын болбой калган кыз го, жатып калган ичип алыптыр. Бала өтүп калса, өтүп кетет. Мен мисалы үчүн анчалык мен сөз укмак эмесмин да, апаманчы. Бул бала ичип алып жатып калыптыр деген бул азыр мисалы үчүн жаман балдар ичип жатпагыла деп айтам мен азыр шанстан пайдаланычы, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ичип жатпагыла мисалы ушундай сөз болуп калышы мүмкүн. Кыздарга деле айтам. Бирок мен бул жерде ушул экөө ичип өсүңөрчү, Азамат. Экөө тең жатып калса, мисалы, балким ошого сен көз карашың боюнча батыш тасмаларынын түздөн түз таасири барбы? Бул жерде батыш тасмаларынын түздөн түз таасири жок. Жокпу кыздар? Жок. Анткени ал жерде эмне? Бар дейт азыр кыздар кым калды? Эмне үчүн батыштын тасмаларынын таасири жок?
бар. Себеби кинолор болуп атат, ар кандай тасмаларды, клиптерди көрсөтүп атат, ичип атат, өзүнүн кайгысын ошо ичүүдөн чыгарып атат да. Ачууну ачып басат деп, ошондон чыгарып атат. Мен айтат элем, таасири бар. Себеби коомду кимдер түзөт? Аял менен эркек, туурабы? А силер болсо кыздарды күнөөлөп атасыздар. Кыздарды күнөөлөш керек. Кыз бул ким? Келечекте жубай жана баланын энеси, туурабы? Болочоктогу эне. Ошондуктан силер дагы кыздарды ушундай жолго алып барбаш үчүн аракет кылып, колдоп кетиш керек. Жаштар сүйлөсүн. Бул базадачы эме да жок деп эле ойлойм мен, батыш тасмаларынын таасири жок. Аякта кинолорду көргөзүп атат. Мисалы үчүн чоңдор деле алып атат деп байке туура айтты. Мисалы үчүн жок түстөн түр таасири. Анткени жатып ичип алган жерде эле көргөзүп аткан жок бизге. Мисалы үчүн көптөгөн рекламаларды деле көргөзөт MTVден, жана мисалы үчүн ичип алып жатканда эле рекламаларды көргөзөт. Мындай кылбагыла, бул кейпиңер менен рулга отурбагыла дегендечи. Кыргыз кинолорунда деле тартып отушпайбы мисалы үчүн? Андай кинолор жок экенби? Мисалы үчүн кыргыз кинолору деле таасир бериши мүмкүн. Биз бир гана кыргыз кинону көрбөстөн, кыргыз кинону мисалы үчүн могу теле аркылуу көргөзүш үчүн алардан да пример алышыбыз керек. Өзүбүздүн да примерлерди кошушубуз керек. Ачык сүйлөгөндөн коркпогонду. Мисалы үчүн алар ачык эле сүйлөшөт, көп нерсени тартышат. Ачык десем силер азыр ойлоп кетпей эле жылаңаш чечинип алып дегенде. Ачыгыраак, мисалы үчүн кеңейирээк, мындай эмерек да? Оюн билдирип, мындай кичине оюн бир эле 4 бурчтуктун ичинде камтыбастан, мындай кичине аламды камтыпчы. Мына аз сүйлөйүн, бирок ошон үчүн көптөгөн мисалы үчүн биздин тарбиябызга алардын тиешеси жок ал кинолордун. Кошуласыңар кыздар. Мынакей азыр Азамат айтып өттү. Мен кошула албайт элем. Балким ошолорду көрүп биздин жаштарыбыз азыркы бизде жакта жигит айткандай, чоңдор дагы эмне кылып атат? Таасир алып атат. Жанагы чачын 18 түр краскалаганда ошондон келсе керек. Биздин апаларыбыз илгери андай болгон эмес да, туурабы? Силер да билесиңер. Анан азыр бизде тилекке каршы жаштар экен десек, чоңдор дагы кабыл алып атат. Буга эми биз канткенде ушул жолдон чыгабыз. Анан пайдалары кимге болот? Ошол клипти көргөндө жөн эле убактыңарды кетирип атасыңарбы? Же балким ошол клипти, тасмаларды көргөнчө жакшы китеп окусаңар, же жакшы интернеттеги жакшы маалыматтарды алсаңар. Анан биздин азыркы жаштарыбыз интернеттен терс жактарын көп алып атат. Жок, же күмөнөр айткандай, ол тогурат десең барып эмне кылат? Бала кармайт. Эми урганча кармап көрөйүнчү дейт да, туурабы? Анан тилекке каршы ушул оруудан биз кантип кутулабыз? Ушуларды айтсаңар. Саламатсыздарбы? Менин атым Айбек, Кыргыз Улуттук агрардык университетинин 3-курсунда окуйм. Мен келип калдым ошол конокко. Ошол тема болуп жатпайбы? Жакшы тема экен. Мисалы батыш кинолорунан биз жаман гана нерсени алабыз да. Мисалы кыздар да күнөөлүү, балдар да күнөөлүү да. Кимизи көп күнөөлүү болот? Мен балдар деп да айта албайм, кыздар деп да айта албайм. Мисалы кыздарды айтайын, аларды көрүп атабыз. Мисалы төшүн ачып жүргөн, улуу сөздө уят жок дейт, кечирип койгула. Төшүн ачып жүргөн, санын көрсөтүп жүргөн кыздарды телевизордон көрөбүз, ошо батыш кинолорунан. Аларды биз да, силер да туураңар келет да. Менде да бар мындай фигура депчи. Мен дагы кыздар туурагысы келеби? Кыздар туурагысы келет деп ойлойм да. Анан балдарды айтам, мисалы. Туурабы ушул? Туура айтып атабы? Азыр корейский кино көрдүк туурабы? Кыздар сага жооп берет. Сен айтып атпайсыңбы бул жердечи, туурагысы келет, өзүнүн мүчөсүн көрсөткөсүн келет депчи. Бул ар бир адам өзүнө зависит эткенде да, ооба, кээ бир кыздарга ой келиши мүмкүн, мен деле ушинтип кылсам болот, болуш керек депчи. Бирок ар бир эгер ошол кыз өзү башкара алса, бул жолго мүмкүнчүлүк бере албайт деп эсептейм. Кантип башкарыш керек? Башкарат. Мисалы, албетте эле, мисалы өзүңдү алсаң деле, тиги кыз минтип кийиниптир, бул кыз антип кийиниптир деп мен ичимен туурагым келет. Бирок жок, мен андай жолго барбашым керек деп өзүмдү кармансам, мен бул жолго барбаганга аракет кыла алам. Жооп барбы? Чоң кыз 5 кол тең эмес да, туурабы? Мен баарыңардан да андай аларды туурап кетесиңер деп айткан жокмун. Араңарда бар деп айтып атам да. Балдардын да жаман жагын айта кетейин. Мынча балда мисалы корейский кино көрдүк, Күжүмпө деп чачын туурап алышты балдарчы. Аркасынан карасаң кыздан айырмасы жок да. Кызбы бала бетинен карап анан айырмалап билесиң да. Туурабы? Анан чачты Жок, мен мектептин балдары деп баса белгилеп айтпайм да. Студенттерби? Студенттер болушу мүмкүн, андан
чоң балдар болушу мүмкүн, себеби чачың тегиздет. Сөзсүз таасир этет экен да. Таасир этет. Жакшы жагы дагы, жаман жагы. Таасир этет. 39-каналда атпайсызбы? Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар депчи. Ошолордун эмнелерин көрөсүң? Мен мисал көрбөйм, чынын айтсам. Ошону көрбөй эле койбойлубу? Мисалы современ заманбап болобуз, аны көрсөк деп атпайсызбы? Аны көрбөй эле атабыз заманбап жакшынакай эле жашап келбеди беле? Мисалы дагы кайталап коеюн, кечирип коет. Биздин жаштарыбыз аркада калып калбайбы? Калбайт эч качан. Кылым келет да туурабы? Мисалы киндигин көрсөтүп жүрүшөт кыздар. Эртең бул биякта чоң кыз айтып кетти бар экен. Мына бир факт катары бир сүйлөп коеюнчу. 39 каналда эч кандай жаман нерсени көргөзбөйт. Аны көрбөй туруп эле айтып атышат окшойт кээ бирлерчи. Аякта эмнени көргөзөт? Аякта жанагындай подиум дегенди көргөзөт. Мисалы үчүн ырларды эле көргөзөт. Мен аяктан эч кандай жаман нерсени көргөн эмесмин. Таанышканды. Ким жаман нерсе көргөзөт? Азамат төшүн көрсөткөн, санын ачкан кыздарды мисалы клиптерден көргөн жоксуң. Мисалы каникулы Мексика деген бар туурабы? Ошону көргөн жоксуңарбы? Мындай жакшы жагы барбы анын айтсыңар? Анда силер деле көрөт турбайсыңар, көрбөй. Мондай да. Биз эсе аларды көрбөйүн десек, анда болбой албайбы. Мисалы башка канал көрөйүн десең, мындай сен сага тиешелүү, мындай кызыктуу, сен кызыга турган эч нерсени деле көрсөтпөйт да, мындай караганда. Просын жасайсыңар да көрүп турам да. Жок, бирок алардан эме да. Анда биз телевизорлорду ыргытып жүрбөйлү анда. Анда үйдө интернетти өчүртүп коелу. Интернеттин биринчи страницасын ачсаң эле ар кандай новостилер турат. Ага кызыгасың, көргүң ичине кирип көргүң келет. Көрөсүң. Ана агент деген эмелер чыкты. Ошодон баары өрчүп ошого барып атат. Бирок бир чети. Азыр улантып коеюн жана сөзүмдү. Мисалы киндигиңе Азага. Сурайлы айтыңыз? Арзыга. жок тура эмес. Сен айткан оюң туура эмес деп атат жакта жигиттер. Жок, туура да, эмнеге туура эмес? Жок, чын. Бирок молар мына баарына деле суроо берели. Мисалы, аз кайсы канал силерге кызыктуу депчи. Эч ким айтпайт болуш керек. Мен могу Кыргызстанды көрүп, абдан жагат. Мен кайра көргүм келет ошо каналды. Мен передачасын абдан кызыгып, ошону чыдамсыздыктан күтүп турам депчи. Мисалы, Кыргызстандын каналдардан айтпайт да. Ошолордон мисалы 39 каналда мисалы кызыктуу эмелерди берет да, передачаларды. Ошончо кайсыл көрсөтүүлөрдү көрөсүң? Кайсыл? Ошо булар айтып аткан подиум баарын эле көрө бересиң, мындай отуруп мен аны ушулардай болоюн деп карап алып көрбөйм мен алардычы. Мен мындай эле карап, эмне болуп атат? Мисалы, Европада эмне жаңылык деп мынтип карап отура берем да. Булар чайды акырын элечи. Мына карап, аларды мен мисалы эч бир эмесин алган жокмун. Жакшы, бияк биздин жигиттер сага кошула албайт экен азыр. Мен айта кетчү нерсе, азыр бир башында айтатын бир анекдот катары айтып кетсем да, негизи үй бүлөдө, кыргыздын үй бүлөсүндө экен да, эркектин менин чачым кыска, сенин чачың узун деп аялына айтат экен да. Сен сулуусуң, мен анча эмесмин. Кимиз эркекти аял туруп, сен эркек дейт экен, анткени сенин чачың кыска, сен анча деле сулуу эмессиң дейт экен да. Ошол эле окуя корейлердин үйүндө да, сенин чачың узун, менин чачым узун. Мен сулуумун, сен да сулуусуң. Эми экөөбүздүн кимибиз эркек дейт экен да. Андыктан бул жерден айта кетчү нерсе, терс таасирин алган ар биринин өзүндө. Мисал үчүн, бир эле мисал келтирсек, адамга түрткү болмоюнча эч нерсе кызыксыз. Мисал келтирсек, мага башында түрткү болчу, азыркы өзүңөр билген Манас жаңгырыгында «Выжить любой ценой» деген телепередача бар болчу да. Ошол аябай кызыкчу да. Ал жерде адамды кызыктыруу эмнесин? Бул адамдын өмүрүнө кандай бир жерден тоскоол кыйынчылыктардан сакталуу да, жашап кетүү, өмүрүн сактап кетүү. 39 каналдан деле өзүңөргө белгилүү болгондой эле подиум. Бул жерге адамга эмнеси кызыктуу? Бул жерден жана дизайнер болгусу келген адамдар, кийим тигүү эме адамдардын кандай бир стилин алуу жагынан кызыктуу да. Анан дагы Россия планета деп коет. Кечиресиңер, бирок ал жерден жалаң жаңылык болгондуктан биздин коомдук телеканалга караганда ал жерден көпчүлүк жаңылыктарды кандайдыр бир кызыктыруу маалыматы менен берет. Биздин КТРКны койсоңор, кечиресиңер, кечкеле, эртеңден кечке саясат. Эртеңден кечке саясат, парламенттин уруш талашын эле көрөсүңөр. Эми жаштарга ал саясат азырынча кызыксыз да. Кызыксыз. Мына, урматтуу жаштар, урматтуу кыздар, урматтуу ошол окуучулар, силер ошол кайсыл батыш тасмалар болобу, же болбосо кыргызстандык болобу, кайсыл каналдарды көрөсүңөр да, ошол силерге кайсыл көрсөтүүлөр жагат. Анан кайсыл клиптен таасир аласыңар, кайсылар жагат, кайсылар жакпайт. Айтсаңар.
Мисалы мен билишмей караганда ошол каналдан көбүнчө жанагы Аламга аты тараган 50 Cent или Энрики да жана башкалардын ушу эротикалык клиптерин көп берет. Ошо клиптерден көрүп өзүңөр кандай таасир аласыңар жана сөздөрүнө түшүнөсүңөрбү ошол ырдын сөзүнө мисалы? Жооп барбы? Жигиттер. Жаштар сүйлөсүн. Мисалы биз именно сен айткандарды биз баарыбыз эле монтип жата калып көрбөйбүз. Биз көзү жаба албайбыз. Мен аны көргөн эмесмин, сен эмнени айтып атканыңды билбейтим. Бирок ошо сени көргөндүгүн айтып атсың да магачы ошону. Сен көргөнсүң. А биз көргөн эмеспиз, ошон үчүн мындай эмебиз деле жок да. А бирок силер ойлогула, биз 39-каналды эле кечке карап отурабыз депчи. Биз башка каналды эле көрөбүз. Мен мисалы Эхо Манастан Чубак ажынын эмеси чыгат, жума хутбасы деп мындай өз эң туура жоопторду берет да адамдаргачы, тартип жактанчы. Ошо жакшы сөздөр сүйлөйт. Мисалы ошо РТР Планетадан көптөгөн новостилерди аябай жакшы новостилерди берет да. Ошолорду көрөбүз. Кыздардан барбы? Мына азыр силерге жигиттер бир топ сындарды айтты, кыздар мындай жооп айтып калдыла. Жок, андай эмес, биз балки мындай. Силер адашып жүрсөңөр керек. Балким ачкыңарды алып карасаңар биз жакшы элебиз деген биякта кыздарыбыз бар, Атым Ушурбек кызы Алмаш, 11 классынын окуучусумун. Мен деген студент байкеге кошулбайм, анткени биз 39-каналды көрмөйүнчө, мисалы көрбөй койсок болбойт да. Мисалы улуттук каналды кечке көрөргөндө аяктан керемет көч көрбөйбүз да биз туурабы? Жок, көрбөйбүз. Клип көрүшүбүз керек. MTVде мисалы Тачку на прокачку деген передача бар. Андан ар кандай машиналардын түрлөрү болот. Ошолорду көрүшүбүз керек. Өймөбүздү, сознанияыбызды өстүрүш керек. Ошолорду көрөт экенсиз, Көрөбүз, албетте баары эле көрөт деп ойлойм анткени. Жаштар сүйлөсүн. Жигиттер. Орузбеков Сыргак, 10-Б класс. Мен тиги кыз айткан сөзүнөн